Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикириңиздер менен бөлүшүңүздөр. УКМК Бишкектеги тергөөчүнү кармап кетти. УКМК Бишкектеги 1-май райондук ички иштер баш башкармалыгынын тергөөчүсү тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Комитеттин басма сөз кызматы 25 февралда билдирген маалыматы боюнча шектүү тергөөчү милициянын капитаны ал камактагы жарандар менен жакындарынын жолугушусуна ар кандай шылтоо менен тыюу салып, уруксат берүү үчүн системалуу түрдө опусалап, акча алууга шарт түзгөн. Шектүү 24 февралда опусалаган акчаны алып жатканда кармалды деп билдирди улуттук коопсуздук кызматы. Бирок акчанын суммасы айтылган жок. Иш Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337-беренесинин 2-бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен катталган. Шектүү убактылуу камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Кыргызстандагы мектептерде 1-класстан баштап илим сабагы кирет. Кыргызстанда 1-класстан 9-класска чейинки окуучулар үчүн илим сабагы киргизилет. Бул тууралуу Билим берүү академиясынын вице-президенти Мелис Музулманов билдирди. Анын айтымында бул предметтин ичине химия, биология, физика сабактары кирет. Илим сабагы 1-класстан 9-класска чейин окутулат. Азырынча бул 3 предмет боюнча мугалимдер бир китептин алкаганда окута берет. Кийинчерээк илим сабагы боюнча атайын адистер университеттер менен биргеликте даярдалат, деди ал. Ал эми 11-12 класстарга химия, биология, физика сабактары профилдик окутуу катары өзүнчө өтүлө баштайт. Журналист Айбек Бийбосунов Камчы Көлбаев өзүнүн кылмыштуу дүйнөсүнө үй бүлөсүн аралаштырып жиберген. Азаттык радиосунун журналисти Айбек Бийбосунов мыйзамдагы ууру жана улуттук коопсуздук кызматы тарабынан атайын операция учурунда жол кылынган Камчы Көлбаевдин уулу тууралуу өз Facebook баракчасына буларды жазып чыккан. Камчы Көлбаев жок кылынгандан бери баласы Руслан Камчынын TikTok'тогу баракчасына көз салып турам. Ал атасын өзгөчө, анын жашоо образын даңазалап келет. Көлбаев өзүнүн кылмыштуу дүйнөсүнө үй бүлөсүн аралаштырып жиберген тура байлыгынын апасына каттап, баласын Крим аталыктар менен болгон жолугушууларга ээрчите барып, жанагы аракеттерди тарткан адамдарды тосуп алуусу кудум эле криминалдардын жыйынында экен. Бул деген кылмыштуу дүйнөнү даңазалоо, ушул идеяны жайылтуу да. Албетте бала үчүн атасынын баскан жолу идеалдуу боло берет да. Бирок Руслан атасы кылмыштуу дүйнөнүн башчысы болгонун, кылмышкер болгонун түшүнүшү керек. Ал мамлекеттердеги Саяндын ролун аткарган актер Саят Исенбаев кинодогу Саян боюнча калып кетиптир. Ошол 2007 жылдан бери ошол образда тура. Азырда Саян баратандай болуп жүрөт экен, деген Бийбосунов. Жүк териштирүүнү жеңилдетүү каралды. Токаев Касмалиевди кабыл алды. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Астанага расмий иш сапары менен барган Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевди кабыл алды. Бул тууралуу Акордо кабарлады. Токаев Касмалиевдин бул сапары эки бир тууган өлкөнүн достугун жана кызматташтыгын бекемдөө үчүн маанилүү экенин белгилеген. Соода көлөмүн кеңейтүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табуу керек. Казак-кыргыз чек арасындагы өнөр жай соода логистикалык комплексин тез арада ишке киргизүүгө көмөк көрсөтүп, транзиттик транспорттук коммуникациялар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү зарыл, деген Токаев. Ал эми Касмалиев эки өлкөнүн мамлекет башчылары тарабынан коюлган бардык милдеттер казакстандык кесиптештери менен тыкыр иштелип чыкканын белгиледи. Мындан тышкары сүйлөшүү учурунда кыргыз-казак чек арасында айрым учурда болуп жаткан жүк ташуулардын кезек күтүүсүн жойо турган электрондук системаны киргизүү, жүктөрдү текшерүүнү жеңилдетүү, кошумча Кичи Капка, Бес Агаш, Камышановка, Ак Суу өткөрүү пунктларын ачуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер талкууланган. 12 жылдык окутуу, орун тартыш мектептен 1-класстарын бала бакчада окутуу каралууда.
12 жылдык окуунун алкагында Бишкекте орун тартыш болгон мектептердеги 1-класстын балдарын бала бакчалардын имараттарында окутуу каралууда. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин мектептен тышкары жана кошумча билим берүү башкармалыгынын баш катчысы Фариза Солтогулова билдирген. Анын айтымында учурда талдоо иштери жүрүп жатат. 12 жылдык билим берүүгө өтүү үчүн ар бир мектеп канча бош орун бар, канчасы жетишпейт деп талдап жатабыз. Бишкек ош шаарларында, Жалал Абад, Чүй ош облустарында орун жетишпеген мектептер бар. Ар бир шаар анын чечүү жолдорун өзүнчө карап жатат. Мисалга Бишкекте 2-3 мектепти бир бала бакчага бекитүү сунушталууда. Ал мектептер бала бакчадан бир нече кабинетти ижарага алып, мугалимдер ошол бакчага барып, 1-класстарга сабак берет. Бишкектин билим берүү департаменти жетпеген орундарды куруп бүткүчө ушундай жол менен окута туралы деп жатат, деди Солтогулова. Белгилей кетсек, 2025-2026 окуу жылы 12 жылдык билим берүүнүн 1-этабы башталып, 2019 жылы төрөлгөндөр 1-класска, 2018 жылы төрөлгөндөр 2-класска отурат. Тактап айтканда, Наристе программасы 0-класс менен окуп жаткандар жана бала бакчаларда даярдоо тайпасындагы 6 жаштагы балдар 2-класска отурса, даярдоодон өтпөгөн бала бакчадагы жогорку тайпадагы 5-6 жаштагы балдар 1-класска барышат. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келип атат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Төө ашуудагы туннелде 2 тараптуу каттам ачылды. Төө ашуудагы туннелде 2 тараптуу каттам ачылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, туннелдин кызматкерлери аба тазалоочу вентиляторлорду чечип, оңдоого алып кетишкен. Ал эми куткаруучулар туннелдин ичиндеги газды текшеришип, аба көрсөткүчү нормада экенин аныктап чыгышты. Учурда жол каттам 2 тараптуу ачылып, унаалар тоскоолдуксуз өтүшүүдө. Белгилей кетсек, кечээ Бишкек-Ош унаа жолунун 129-чакырымдагы Көлбаев атындагы туннелдин ичинде Төө ашууда саат 09:13 Volvo люксүндөгү оор жүк ташуучу унаа аба тазалоочу вентиляторго тийип, унаалардын өтүшүнө кооптулук жараткан. Мындан тоннель 2 тараптуу унаалардын бардык түрүнө убактылуу жабылып, жерине саат 09:16 куткаруучулар тартылган. Ошто катуу таасир этүүчү дарыларды Өзбекстанга мыйзамсыз ташыган топ кармалды. Ошто катуу таасир этүүчү дарыларды Өзбекстанга аткезчилик менен ташыган топ кармалганын ИИМден кабарлашты. Маалыматка ылайык, кылмышка шектелип кармалган 7 адамдын 5-өө убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кармалгандардан ири өлчөмдөгү катуу таасир этүүчү дары-дармек алынган. Аларды саламаттыкты сактоо министрлигинин рецепти менен гана сатууга мүмкүн. Жалпы баасы 5,5 миллион сомду түзөт деп айтылат маалыматта. Кармалгандардын экөө дарыканаларда сатуучу экени кошумчаланды. Өкмөт муңайды Казакстандан бажы алымсыз ташып келүүнү көздөөдө. Казакстандан Кыргызстанга муңайды бажы алымы жок киргизүүнү макулдашуу маанилүү кадам. Бул тууралуу министрлер комитетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдирди. Ал Астанага жасаган расмий иш сапарынын алкагында Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов менен жолугушкан. Анда жүк ташуу, бизнес жана эки тараптуу сооданы жакшыртуу боюнча кеп болгон. Кыргызстанга муңай затты бажы алымдарсыз жеткирүү боюнча документти макулдашуу маанилүү кадам болуп саналат. Мындан тышкары Казакстандын Алматы облусунда жашылча жемиштерди сактоочу соода логистикалык кампа түзүлсө, товар алмашууну жакшыртып, биздин өлкөлөр
өлкөлөрдүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздайт деген Касымалиев. Ал ошондой эле Казакстан Кыргызстандын негизги өнөктөштөрүнүн бири экенин, былтыр эки өлкөнүн товар алмашуусу 1 миллиард 340 миллион долларга жеткенин айтты. Урматбек Самаев саясатта да чемпиондугун көрсөтүүдө. Жалал-Абад облусунун губернаторунун орун басары Урматбек Самаев чынында эле кыйын жигит экен. 2023-жылы ак жерден караланып кармоого алынганы эсибизде. Учкай талдоого алалы. Ал Токмок шаарынын мэри кезинде коррупцияга шектелип, оор кылмышкердей спецназдар аркылуу камакка алынган. Анан убакыттын өтүшү менен жогорку соттон акталып, таза кадр экени далилденди. Ал тургай Жалал-Абад губернаторлугунун орун басарлыгына дайындалып, учурда жемиштүү иштеп жатат. Башынан жаманчылык өтсө да чөкпөй, бир калыпта мүнөзүнөн жазбады. Натыйжада Урматбек спортто эле эмес, саясатта да чемпиондугун көрсөттү. Сары Өзөндүн белдүү уулдары улам камалышып, майдандан четтеп калышты го. Ал эми биздин чемпион катаал ош кыйыштарды жеңип, эл керегине жароонун багытында бара жатат. Туура жолдон тайбай сабырдуулук алдында көрө билүү менен кадамын жасай берсе, Урматбек Самаев аша турган ашуулар али алдыда, деп жазган Арба Кейжи сайты. Ош шаарында жардын кырында жашаган 68 үй бүлөгө башка жакка көчүү эскертилди. 25 февралда Ош шаарынын Ленин көчөсүндөгү кооптуу аймакта жашаган тургундарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Өзгөчө Ырдалдар министрлигинен билдиришкендей, 2018-жылдан бери эскертүү иретинде иш алынып барылууда, бирок жашоочулар көчпөй жатышат. Ленин көчөсүндөгү турак жайларда 68 үй бүлө жардын боорунда жашайт. Алардын ичинде 10 чактысы дүкөн, күркөлөр. Өзгөчө Ырдал министрлиги жаз келип, күн жылыганда табигый кырсыктар активдешээрин айтып, жергиликтүү тургундарга дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, аталган аймак 2018-жылы кооптуу аймак деп табылган. Аларча суу сактагычынын жанынан эркек кишинин сөөгү табылды, 6 адам кармалды. Бишкек шаарынын милиция адам өлтүрүүгө шектүү адамдар кармалганын билдирди. 20 февралда милицияга Аларча суу сактагычынын Лесной айылы тарабында зомбулуктун белгилери бар эркек кишинин сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Маркум 1981-жылы туулган, мурда бир нече жолу соттолгон жаран болуп чыкты. Бул факт Кылмыш жаза кодексинин 122-беренеси адам өлтүрүү боюнча катталды. Милиция кызматкерлери 95-жылы туулган, 2004, 2002, 1999, 1996 жана 1996 туулган жарандарды кармап, аларды убактылуу кармоочу жайга киргизишти. Окуянын чоо жайы такталууда.